өтүп турган жер Дюссельдорф деп аталат. Кечээ мен Инстаграмдан сурамжылоо жүргүзгөн болчумун. Кийин ошол медицина тармагында Германияда окугусу келет жана кандай суроолору бар. Ошолор эгер сиздерде суроо болсо жазыңыздар дегенмен мага бир канча суроолор келип түштү. Ошолордун арасынан көпчүлүгү медицина тармагынан эмес, башка тармактан да суроолор көп келди. Ошондуктан бүгүн мен Дюссельдорф шаарынан Бургай деген кыз менен жолугуп, ошол өзү Хайнрих университетинде дагыраагы так билбейт экен. Хайнрих деген университетте экинчи курстун студенти мед тармагы боюнча. Ошол кызыбыздан медицина тармагы боюнча толук маалымат алып бергенге аракет кылам. Анан эгер дагы башка университеттер, башка абуз билим тууралуу маалыматтар болсо, анда аларды дагы сөзсүз түрдө сиздерге маалымат катары алып бергенге аракет кылам. Андыктан алыспай туруңуздар. Бул жакта студент болгондун аябай чоң плюстары бар да, мага аябай жагат. Себеби Германиянын эң акылдуулары деп коеюн. Ошолор менен жарышканда эле бул оңой эмес экен да. Иштесе да болот. Немис тилинен сабак берип иштейм. Бул жакта бардыгын өзүң издешиң керек. Университеттерим мындай мүмкүнчүлүктөр бар го Германияда. Жакпаган сабактарыңды мындай кандай окуй койсоң болот дегенчи. Студенттердин суроолоруна ушул жактан жооп алса болот да. Эгер тапшырам деп биздин артыбызда турган бул библиотека экен. Ошол студенттер үчүн. Ушул канча убакыт өткөрөсүң деп мен билишимче Мед академияда Кыргызстанда окугандар библиотекада деле күн өтөт деп. Биз айта беребиз го, мисалы мен түшүнүп атам, бирок сүйлөй албай атам депчи. Себеби биздин ошо мээбиздин ошол бөлүгү ошо видео толуктоодо биз маска менен сүйлөдүк. Себеби бул университеттин эмеси, аянтчасы бул жакта сөзсүз түрдө маска тагыш керек экен. Ушул жерде токтоп 7-де баштадым, кечки саат. Эртеңки ал күн бүттү. Андан кийинки күн бүтүп, анан саат 12ге чейин комнатадан чыкпай, эч нерсе жебей, туалетке дагы барбай физиканы кылгам да, ушундай убакыттарда болот кедечи. Жанында турган Бурулай Жүсүпбек кызы ошол Хайнрих Гайне университетинде медицина тармагынын экинчи курсунун студенти. Ошол сиздерге болушунча пайдалуу маалымат алып бергенге аракет кылабыз. И дароо эле суроолорго өтөбүз. Биринчи өзүңдү тааныштыра кет. Окей. Саламатсыздарбы? Менин атым Бурулай. Өзүм 1998-жылы туулгам. Жалал Абад областына караштуу Чаткал районунда. Андан кийин ал жакта 1-класска чейин чоңойгом. Андан кийин башка районго көчүп кеткенбиз, Алабука деген район. Ал жакта Нуркул Орозалиев номер 3 мектебинде окугам. 6-класска чейин, андан кийин Ош шаарындагы Түрк лицейин 1-класска чейин, 7ден 11-класска чейин ошол жакта бүтүргөм. Андан кийин 11-классты бүтүп, КГМ Кыргыз мамлекеттик медицина академиясында окуп жатып, аны таштай берип бул жакка келип азыркы учурда Германияда июнда 3 жыл болот. Азыркы учурда ошол 2-чи курста окуп атам медицинада. Түшүнүктүү. Мен Инстаграмдан сурамжылоо жүргүздүм эле, ошол медицина тармагы боюнча суроолор болсо берсеңер болот депчи. Анан суроолорду беришти медицина тармагы тууралуучу. Анан башка университеттер туурасында кантип тапшырса болот, ошол жөнүндө да суроолор келди да. Ошол айта кетели, ал жөнүндө дагы ошол медицина тармагы бүткөндөн кийин ал темага да киргенге аракет кылабыз. Анан ошол медицина тармагына тапшырып калганың эмне себеп болду да? Медицинаны билем, аябай жөнөкөй нерсе эмес. Ар бир адам колунан келе бербейт да. Окей. Мен өзүм ошо лицейде окуп атканда биолог болгом. Биология сабагынан олимпиадага катышып, андан кийин медицина тапшырып калгам. Анан КГМда окуп аттып эле ал жак жакпай калып, Германияга келейин дедим. Бул себеби мен 9-класста окуп атып, ушу Германияга Голландияга келгенбиз олимпиада боюнча. Андан кийин ошол Европанын бир-эки мамлекетин кыдырып Германияга да келгенбиз. Ошондо ичимде пайда болгондо мындай катуу бир желание, каалоо пайда болгон. Сөзсүз ушул жакка келип окуйм депчи. Андан кийин 11-класстан кийин көп деле план болгон эмес. Анан 1-курсту бүтүп КГМны
практика кылганбыз. Ошо практикада биз полдорду жууганбыз, анан ушу көп жаккан эмес да практикасы. Анан кийин жок болбойт деп анан айылга барып атам эми айткам, мен окубайм башка бул жерде депчи. Германияга кетем деп анан алар деле айтышкан. Эгер өтсөң, пожалуйста, кете бер депчи. Анан ошо биринчи курстан кийин экинчи курска өттүк. Барып анан окуй бердим экинчи курста деле, бирок ага кошумча курска барып жүрдүм. Сабактан кийин немис тил курсуна, анан кийин ошо баардыгын өзүм изилдеп таап ошентип келип калгам. Эмне үчүн медицина? Бул суроого жооп бердиң окшойт. Биологияны жакшы көрөм. Кызыктуу. Сонун бул жака келип калдым дедиң. Биринчиде эле келгенде эле ушул университетке келдиңби же башка бир нерсе менен келдиңби? Программа менен келет го көпчүлүк. Бул жака келиш үчүн мен биринчи менен келгем. Тил курсуна жазылгам Берлин шаарында 6 айлык. Андан кийин ошентип виза алып, ал тилди окуп бүтүп, сертификатымды алып C1 деген, андан кийин университетке тапшыргам. Түз эле анда sprach студентим болуп келген экенсиң. Сонун. Видеону көп узакка чозбой эме кылалы анда. Ошол эмне суроолор көп берилет да, ошолор боюнча. Мисалы, Кыргызстанда окуп аткан 11-класстын окуучусу кантип келе алат ушул медицина тарабына окуш үчүн? Германияда көп айтып келем буну. Бул жакта 12 же 13 класс окушат. Ошондуктан биздин Кыргызстанда 11 жыл окуган үчүн туура келе алышпайт. Аны теңдеш үчүн 2 вариантыбыз бар. Бул биринчиси 11-класстан кийин эгер тил билсеңиз, бир студент коллежге барышыңыз керек. Тил B1 же B2 деген керек болот да, билишимче. Андан кийин ал жакта ар кандай бөлүмдөр бар. Мисалы, медицина тапшырам десеңиз, М деген, по-моему, ушундай бөлүмгө барыш керек. Ошол жакта анан окуйсуз 1 жыл, андан кийин бир экзамен тапшырасыз. Экзамен баларына жараша, анан кийин университетке тапшырат да. Экинчи вариант Кыргызстанда ошол бул жака кайсыл факультетке окугуң келсе, ошол факультетте 2 семестр окуш керек. Андан кийин бул жака келип, ошондо 11 жыл эмес, 12 жыл болуп теңелип калат да. Анан университетке тапшырса болот. Кандай экзамендер барбы ошол? Мага эң жакканы бул Германияда эме, ар бир университеттин өзүнүн талаптары болот. Ошолго жараша тандап аласың. Мисалы, мен тапшырып атканда бир ай, 2 ай убакыт алгам. Ошол только ошол университетке тиешелүү вопростор менен Олег бол, түшүндүң да? Түшүндүңүздөр деп ойлойм мен да. Убактымды ошого бөлгөм да. Ошондо аябай кыйын болгон, себеби Кыргызстанда эме орто тапшырсаң, анан кийин баардык университетке боло берет да. Бул жакта андай эмес экен. Бул жакта ар бир университеттин өзүнүн требований болгон үчүн баардыгын карап чыгышың керек экен. Мен биринчи эметкем. Кайсыл университеттер бар медицина тармагындагы. Андан кийин аны издеп бүткөндөн кийин ар бирин карап чыккам. Кээ бир университеттерде экзамен менен алат экен. Кээ бир университеттер без экзамена. Анан ошо баардыгын экзаменсиз. Сеникинде кандай болду? Мен албетте экзаменсиз тапшыргам. Ал ошолорду тандап алгам. Где-то 7-8 университет тапкам. Анан баардыгын список кылып алып, жибергем анан документтеримди. Ошондо жибераткандан өзүң жибердиңби же жанагы жардам бере турган агентстволорго кайрылдыңбы? Ушул бизге окшогон баягы international студенттерге эл аралык студенттерге Униасис деген организация деп коебу, эмне болот билбейм, ошондой бир агентство деп коелу. Ошол жака документтерди жөнөтөсүз. Алар сизге биздин баягы система башкача да, балдарчы оценка балл болуп калат. Балдар аны баларды немис системасына которуп, документтер даярдап, андан кийин ошол документтерди университетке жөнөтүп берет да. Ал жак акча төлөш керек. Андан кийин ошо 75 евро биринчи университетке, андан кийин экинчи университеттен баштап 30 евродан билишим боюнча. Ошондо баалардын маанилүүлүгү канча бул жерде? Барбы же
кандай баа болбосун өткөнгө мүмкүнчүлүк болобу? Германияда медицина өзүнүн немистердин арасында да аябай кыйын тапшырыш. Баалар баардыгы перфект болуш керек, сон болуш керек. Бул деген 1.0 эң жакшы баа. Эми 0.1 демелер да болот экен, бирок алар эме да редко. Анан ошо баалар аябай жакшы болуш керек. Себеби мен мисалы Берлинге тапшыргам университетке, бирок мен алынган эмесмин. Себеби 1.0 деген эң жакшы болгон менде деле, бирок башкаларда андан да жакшы болгонбу же башка бир кошумча практика кылган билбейм. Мен 456 баягы эл аралык студенттердин арасынан 56 болуп калгам. Алар 16 студент алат экен да. Значит, ошол 16 студент эң жакшы болгон. Анда баанын маанилүүлүгү аябай чоң. Бул аттестаттагы баа, анан кийин университеттеги баалар экөө кошулуп бир ортоломо баа чыгат да. Ошол экөөнүн сөзсүз жакшы болуш керек. Ошондо 1 деген бул 5 деген баа. Ооба. Ошондо тактап кетсек, анда башында 11-классты бүткөн окуучуга эгер тил билсе, студент алекке келиш керек экен. Тил билбесе, анда эмне кылат? Окуш керекпи ал жакта? Тил билбесе, тил үйрөнүш керек. Сөзсүз бул жакта айта кетчү нерсе, Германияда эң сонун нерсе бар да, университеттер бекер го, эми бекер айтып деп койсок болот. Себеби башка мамлекеттерге салыштырсаң, булар бекер эле да. Анан эгер бекер окуйм десеңиз, немис тилин обязательно сөзсүз окуш керек. Анан кийин ошо. Канчалык деңгээлде билиш керек? Университетке тапшырыш үчүн кээ бирлер айтышат B2 сертификат болот деп, бирок билбейм. Медицина тапшырыш үчүн C1 деңгээлинде керек немис тили. Түшүнүктүү. Анда эме кылалы. Ушул жерден токтотобуз. Бул же болбосо мындай басып, кампустарын көргөзүп эме кылабыз. Медиктердин атайын библиотекасы, китепканасы. Бул могу структуралары кан тамырга салыштырып, атайын ушундай архитекторлор ушундай здание коюштур да. Бул биз жатакана, студенттер жашат бул жакта. Бул жак болсо менза деп коет. Столовый чакана. Ашкана. Жакат элеми? Азыр кампустун бул жолдун өйдө тарабындагы бул клиника бардыгы тиги жагында факультеттер бар. Биз ошол жагын өтүп баратабыз азыр. Бир аз студенттердин жашоо боюнча айта кетейин. Бул жакта студент болгондун аябай чоң плюстары бар да, мага аябай жагат. Себеби студенттерге аябай чоң поддержка, колдоо көрсөтүлөт. Мисалы, тикет баягы биздин студенттик билеттерибиз 6 айга транспортко бекер мисалы да. Бир 6 айга студенттик взнос төлөйсүң, андан кийин ал 6 айга ошол бир область боюнча бекер жүрөсөң болот. Бул центрум für operative медицина деп коет. Бул жакта операциялар болот, ошону айта кетейин. Андан кийин эң сонуну дагы бул биз эл аралык студенттерге дагы чоң бир эме деп ойлойм. Мүмкүнчүлүк жумуш иштесе да болот. Бир жумада 20 саатка чейин уруксат берилет. Мисалы, мен дагы азыр 2 жумушта иштейм. Алардын Окей. Мен бир жерде немис тилинен сабак берип иштейм. Бир жумада бир жолу суббота күнү. Андан кийин экинчи иш жерим бул суши жасайм. Ошо. Ошол жерде тапкан акчаларым өзүмө жетет. Расход, бир айлык расходума. Студент жашоо Кыргызстандын кандай айырмачылыктары бар? Жана айтып кеттиң, эми Кыргызстанга салыштырып атканда кандай дагы?
Бул жакта студент болгондо көбүнчө өзүңдүн дисциплинаңа карата болуш керек. Кыргызстанда андай нерсе жок. Ал жакта эмнени берсе ошону окуйсуң, ошого жараша бааласың да. Ал жакта бардыгын өзүң издешиң керек, табышың керек, анан кийин баа коюшат. Жана айтып кеттиң, мен бирок студентим болуп келдим, ошо тил курстарына келдим башында деп. Ошого келем дегендер болсо, эмне кылса болот? Ошол курста окуп атканда кымбат эмеспи? Мен Берлин шаарында атайын бир жеке частный деп коет го, ошондой бир курс тапкам. Ал жерде 6 ай үчүн 1200 бирдеме болчу. Ошондой евро төлөгөм. Ал 3 жыл мурун болчу, азыр кымбаттап кеткен деп уктум. Ал айына 200дөн ашыгыраак евро болот да. Бул деген кыргыз акчага которсок 20 000 болуп калат. Аз 100дөн примерно. 6 айдын ичинде мен Кыргызстанда бир аз окуп келгеним үчүн бул жака Б1ден отурдум. Башында кыйынраак болду, себеби баягы Кыргызстанда университетке 4кө чейин болчумун, андан кийин 4дөн 6га чейин тил курсуна барчумун да. Көп деле убакыт болбогон үчүн жака келип бир аз кыйналгам башында. Андан кийин ушу Б1ден С1дин башына чейин окудум. Аябай интенсивдүү болгон. Андан кийин тест тапшырыш керек. Бул мисалы тестав, ТСХ деген экзамендер болот. Гётеникини тапшырсам. Гётеникинде алышат, бирок ал бардык университетте алабы, аны билбейм да, көбүнчө албайт деп билет элем гётеникин. Ошондуктан тестав же ДСХ тапшырса жакшы болот. Мен теставды тапшыргам. Ал бир экзамени 195 болчу, по-моему, евро төлөйсүң. 4 багыт боюнча ал сиздин тил жөндөмүңүздү текшерет. Ал сүйлөө, угуу, окуу жана сүйлөө, окуу, эмне дагы? Жазуу. Жазуу 4 ошол багыт боюнча текшерет. Теставда эң жогорку бал 5. Университетке тапшыруу үчүн минимум бардык ошол багыттар боюнча 4 деген бал алышыңыз керек. Ошо. Жакшы. 1200 төлөдүм дедиңиз, дедиңиз. 6 айга. Ооба. Ошондо курстан тышкары жашооң үчүн кандай кылдың? Иштеп аттыңбы? Биринчи тил курсу болуп келгенде, тил курсу менен келсеңиз, анда виза иштегенге уруксат бербейт. Ошондуктан мен иштеген эмесмин, бирок баягы каникулдарда бир аз иштегем, бирок ал көп деле сумманы түзбөйт да. Ата-энем жардам берген. Акча жагынан кыйналган жарандарыбыз эмне кылса болот? Кандай альтернатива? Мында карабы. Мен оюмча шпрахстуденттин бул кандай десем, интенсивдүү аябай тез убакытта окуңуз келсе, анда шпрах студент болуп келсеңиз болот, бирок башка деле толтура программалар бар. Шпрах студентин болуп келген жакшы, бирок эгер финанс жактан бир аз проблема болсо, анда башка программаларды деле толтура. Мисалы, Германияга көбү аупер менен келишет. Баягы FSJ деп коет экен, ошол менен келишет. Ошол программалар менен келип, андан кийин өзүңүз башка келгенден кийин өзүңүз бир аз акча топтоп,
анан ошол акча менен университетке тапшырсаңыз болот. Жамгыр баштап калды. Жерден токтотуп, дагы улантабыз. Ошо айтып кеткендей, бул жакта система 3 бөлүктөн турат. Биринчиси бул клиникага чейинки бөлүк, до клиническая часть. Фоклиник, андан кийин клиника. Үчүнчү болсо practice я деп коет. Ошондо эгерде окуу жылы 6 жыл болсо, анын 3 жылы, биринчи 3 жылы бул клиникага чейинки бөлүк, экинчиси клиника, бул 2 жыл болот. Ошентип 5 жыл бүтөт. 5 жылдан кийин 6 жыл полностью бардык 1 жыл боюнча practice я деп коет. Ошол практика өтүлөт. Андан кийин сиз кадимкидей ассистент арц деп коет. Ошентип уже кадимкидей зарплата алып иштесеңиз болот. Мен билишимче, Кыргызстанда хирургдар бир 11 жыл мындай окууну бүткөндөн кийин практикасы менен 11 жыл болобу? Бул жакта кандай ошол жагы? Ассистент арц болуп бүткөндөн кийин мен билишим боюнча, мен да көптөр билбейт экенмин ал жагын, бирок эгер бир башка бир мындай узкая специальность кааласаңыз, хирург же башка болом десеңиз, анда да окуш керек болот. 5 жыл, 6 жыл ал бардык жерде эле ушундай болот болуш керек. Анда бир мындай суроо. Кыргызстанда академияны 6 жыл окуп келген кыргызстандыктар бул жакта иштегенге болобу? Тилекке каршы жок, себеби Кыргызстанда 6-курстан кийин ординатураны бүтүш керек да. Ошон анан ВОП деп коет. Ошону бүтүргөндөн кийин анан врач боло аласың да. Бул жакта ординатура деген система жок болгон үчүн биздин дипломду признавать этишпейт да. Ошондуктан алар Кыргызстанда биринчи жолу окууну бүтүп, ординатураны бүтүп келсе, бул жакта тил билсе, анан Fachsprachprüfung деп коет. Ошол экзамен тапшырып, анан кийин Kenntnisprüfung деп коет. Андан тапшыргандан кийин кадимкидей врач болуп иштесе болот. 2 экзамен тапшырыш керек да. Англис тилин менен иштегенге мүмкүнчүлүк болобу? Кыйын болот деп ойлойм, себеби баягы бул жакта эл немис тилинде сүйлөйт. Ошондуктан андан экзамендер да немис тилинде болот болуш керек, менин билишимче. Ошондуктан кыйын болот болуш керек. Бирок эгер мисалы жанында дайыма баягы котормочусу болсо, мүмкүн болоттур. Бирок билбейт экенмин. Биз азыр Studierenden Service Center'de турабыз. Бул жерде бардык суроолор болсо, студенттердин суроолоруна ушул жактан жооп алса болот да. Эгер тапшырам деп атсаңыз, ушул жака келип, кирип, кадимкидей суроолоруңузду берсеңиз болот. Азыр корона bedingt коронан вирустун айынан жабык, бирок телефон менен, имейл менен суроолорго жооп алсаңыздар болот. Ушундай бир задание. Веб-сайттан да толук маалымат алса болот, Ооба. Англис тилинде жана немис тилинде веб-сайт. Мен сага калтырып коем го, ошол жактан кирип көрсө болот. Эң маанилүү нерсе бул виза алып атканда бизге керектүү нерсе бул Sperrkonto деп коет. Эгер сиз sprachstudenten же студент болуп келсеңиз, ушундай блокированный счет Германияда бир банкта өзүңүздүн акча коюш керек. Ал жакта мен келип атканда 8000ден ашык еврону салышыңыз керек. Ал ар бир ай сайын сизге ал акчадан бөлүп берип турат да, мындайча айтканда. Азыр болсо билишимче 10.000ден ашып кетти окшойт. Бул ошол студенттерге же ошол sprachstudentтерге керек. Мисалы Au-pair же башка программа менен келсеңиз ал керек эмес. Студент болуп атканда, виза узартып атканда ал акчаны салып туруш керек. Анан дагы эң маанилүү нерсе, ушул жерде көбүнчө суроо пайда болот. Эгерде сиз 11-класстан кийин Кыргызстанда 2 семестр окуп анан бул жака келем десеңиз, анда сөзсүз түрдө медицина факультетинде окуп анан бул жака келиш керек да. Мисалы сиз башка туризмде окуп анан бул жака медицинага тапшыра албайсыз. Жана айтып кеткен болчусуң да, бул жака келип, тил курсуна келип окуп, 6 айда Сибирде алдым депчи.
кантип 6 айда жеттиң ошол сөздөр деңгээлине? Мен айтып кеткендей, мен түрк лицейинде бүтүргөм, лицейин. Ошол жерде биз 4 тилде окуганбыз. Кыргызча, орусча, түркчө, англисче. 11 класска чейин ошол тилдерде болот. Бул мага аябай чоң жардам берди. Себеби бир тилди үйрөнүп, анан кийинкисин үйрөнгөндө аябай чоң жеңилдик болот экен да. Мисалы мен англис тил билген үчүн немис тилин үйрөнүп атканда көп окшошпойт, ооба. Бирок окшош турасың, мисалы Freund, friend депчи. Анан кийин ошентип немис тили ошол жактан аябай жардам берди. Мисалы түркчөдө тамгалары менен окшошту да. Эгер англис тилинде сөздөрдүн угулушу боюнча окшошсо, тамгалары мисалы англис тилинен анан үй деген тамгалар түркчөдө дагы бар да. Ошол үчүн ошол жактан окшошту. Анан кийин грамматикасы боюнча дагы орус тилине бир аз окшоп кетет да. Приставка эмелери мененчи. Анан ошондой жеңилдик болду деп айта алам. Азыр мисалы француз тилин үйрөнгөнгө аракет кылып атам. Мисалы француз тилинде кээ бир сөздөр бар экен, мисалы гарсон, дагы ушундай сөздөр бар экен. Алар түркчөдө ошондой сөздөр түркчө тили ошол француз тилинен алынган окшойт да, аябай окшош экен. Ошондой. Анан кийин тил үйрөнүп атканда эң негизги пункттарды айтып кетсем, тил бул медициналык жактан дагы айта кетсек болот. Мисалы биз бул тил үйрөнүү боюнча мен аябай сонун нерсени үйрөндүм. Нерв системасын өтүп атканда мээбиз ушундай жаралыптыр, ушундай жараттыр. То есть ал жерде сен түшүнүгүң, мисалы сен сүйлөп атасың да, мен аны түшүнүп атсам, ал мээбиздин башка жеринде мисалы биздин тилдерди түшүнүшүбүз, аны информацияны анализдегенибиз ал мээбиздин башка жеринде болсо, биз аны мисалы моторика, аны сүйлөп чыгаруу башка жеринде да. Ошондуктан биз айта беребиз го, мисалы мен түшүнүп атам, бирок сүйлөй албай атам депчи. Себеби биздин ошо мээбиздин ошол бөлүгү иштебейт экен да. Ошондуктан тил үйрөнүп атканда аябай маанилүү сүйлөш керек да. Ошондой эки байланыштуу түшүнүш керек экен да. Ооба. Ооба. Мен сиздерге кечирим сурайм, биздин микрофондун башы түшүп калды. Биз маска менен жүрүшүбүз керек, ошондуктан мүмкүн үнүбүз жакшы угулбай, качествосы өзгөрүп кетиши мүмкүн. Кандай бош убактыңды кандай өткөрөсүң? Эле дагы суроо пайда болушу мүмкүн студенттерденчи, келем дегендерденчи. Сени Инстаграмдан тапса болобу? Жакшы суроо. Убактым көбүнчө айтып кеткендей окуу менен эле өтөт. Китеп окуганды аракет кылам кээде. Ошо баягы метродо отурганда же бир жумушка баратканда. Инстаграмым бар болчу. Бирок кийин өчүрүп салдым, себеби ал жакта жүргөндө өзүмдү жаман сезгем. Убактым аябай көп кетет, пайдасыз кетет. Андан кийин айрыкча могу карантинде адамдар эски фотолорун деле видеолорун кое беришет экен да. Анан Кудайга шүгүр менде деле жашоом жакшы, бирок мээ андай албайт да. Мээ недовольный боло берет да. Анан ошондуктан мен аны өчүрүп салгам. Анан жашоом азыр тынч. Ошо. Достор, бүгүн негизи жекшемби күнү, эч ким жок, бул жакта студенттер жок. Таң калбаңыздар, эмне үчүн мектепте эч ким жок деп. Мен азыр суроо бергим келип турат. Ушул бир жумалык күнүңдү айтып бересиңби? Кандай болуп өтөт? Окей. Бизде ар күн мен саат 7 менен 7:30 турам. Туруп лекция болот онлайн саат 12-ге чейин. Андан кийин семинарлар болот кээ бир күндөрү.
мисалы саат 4-кө чейин сабак болсо, мен 4-төн кийин 5-те жумушум башталат. Ошол жакка барам. Өзүм Дюссельдорфто окуйм. Дуйсбургда жашайм, ал башка шаар. Иштеген жерим башка жерде, Мөс деген. Андан кийин жумушка барам. Жумуш 5-тен арканда болот, 8-ге, 9, 10-го чейин болуп кетет кээде. Кайсы жумушуң арасында ошондо суши жасаган? Суши жасаган жумушума барам. Андан кийин суббота күнү, ишемби күнү. Суббота күнү мен баягы бир күн саат 11-ден 5-ке чейин немис тилинен же башка сабактарынан нахифе деп коет го. Окуучуларга ошондой сабак берип иштейм. Воскресенье күндү балдарынабы? Жок, бул жака баягы бизге окшогон келген окуучулар үчүн, мектеп окуучулары үчүн жардам. Могу аркада биздин артыбызда турган бул библиотека экен, ошол мед студенттер үчүн. Ушул жерде канча убактын өткөрөсүң? Мындай айтканда, мен билишимче мед академияда Кыргызстанда окугандар библиотекада да күн өтөт деп билем да мен. Азыр эми коронадан улам бул жакта келбей калдык. Бирок мурун саат бул жак өзү 12-ге чейин ачык. Ошол жакка чейин кээде 10-го чейин, 11-ге чейин убакыт өткөзгөн болот. Ооба. Андан кийин корона болгондо башында кыйын болду. Андан кийин үйлөнүп кеттик. Мисалы, кээ учуулар болот, мен физика сабагын жаман көрөм негизи. Ушундай практика болгон калып калды тең. Физикадан токтоймбу, же каерден? Физикадан ачык. Мен өзү сабак физика сабагын жаман көрөм. Андан кийин бир күнү практика болуп калды. Ал коронавирус карантин башталганда биринчи практика болгон болчу. Андан кийин отурам, анан саат эртеңден баштагам. Кечки жок, саат 7-де баштадым, кечки саат. Эртеңки ал күн бүттү. Андан кийинки күн бүтүп, анан саат 12-ге чейин комнатадан чыкпай, эч нерсе жебей, туалетке дагы барбай физиканы кылганда ушундай убакыттарда болот кээдечи. Кээде сабактар кыйын болот. Себеби бул жакта медицинада окугандар мындайча айтканда Германиянын эң акылдуулары деп коеюн. Ошолор менен жарышканда эле бул оңой эмес экен да. Жана университеттердин мындай мүмкүнчүлүктөрү бар го Германияда. Жакпаган сабактарыңды мындай тандабай окубай койсоң болот дегенчи. Физика ошондо ошол сабак арасына кирбей калабы? Жок, мындай да. Сабактарданбы? Ооба. Болушу керек деген. Мындай болот, муз сабактар болот, мындай болушу керек, сөзсүз. Себеби физикадагы мынтип караганда ойлойбуз да кандай эмне связь бар депчи. Андан кийин мынтип караганда, мисалы, физиология физика менен аябай байланышкан. Ошондуктан физикасы болбойт. Кээ бир сабактар аны алсаң болот, албасаң болот. Ал сабактар мисалы, мен азыр хирургия сабагын алып баштагам. Аны алсаң да болот, албасаң да болбойт. Боло берет. Анан мен билишимче, анан Германияда окуш үчүн 4 жылда бүтүшүң керек деген нерсе жок. Туурабы? Медицинада да ушундайбы? Ооба, бул жакта негизи окуу 12 семестр, то есть 6 жыл болот. 6 жылда сен кээде фрайземестр деп коет да, ошол бир семестр окубай койсоң болот, башка жумуштарың болсо же практика кылам десең. Ошентип узап кетсе деле болот, негизичи. Анда бир определенный убакыт жок, э? Жок, андай нерсе жок. Анан баягы боюнча окуйм деген Кыргызстанда студенти, окуучу нелерден башташ керек да? Нелерден аныктап, тактап башташ керек? Эң биринчи бул немистерди биз баардыгы эле билебиз, баягы тактык аябай керек. Мисалы, документтерди кылып атканда, тапшырып атканда, университетте деле аябай маани беришет да, так аткаргангачы, ошол тактыкка аябай көп көңүл буруш керек деп ойлойм мен. Мисалы, биз азыр бул видеону тартып атабыз да, бирок суроолор ушундай көп келет болуш керек Эльмиратага деле. Кантип барам? Биринчи бул видеону жакшылап угуңуздар, анализдеңиздер, андан кийин суроо берген жакшы болот. Себеби мисалы, мага да аябай көп суроо түшөт да, бир эле суроону мен 100 жолу кайталайм да. Ошондуктан биринчи угуп, жакшылап анализдеп, андан кийин суроо берсеңиздер жакшы болот. Анда такта болуш керек экен да, өзү эмнени каалап атат Германиядан, э? Германияда
кайсы программа менен андан кийин эмне кыласыз, бул жакта баардыгы пландуу болбосо сиз бул жакта жашап кетүү бир аз кыйыныраак болот болуш керек, документтер мисалы баарын тактап алыш керек, андан кийин суроо берсе жакшы болот. Анда ушул жерден айта кетейин, анда ошол суроолорду балким видеону бөлүп ошол суроолорду жиберип турсаң болот да. Кандай суроолор келсе кайра айта бербей, ушул кесилген видеону мына мону көрсөң түшүнүктүү болот деген сыяктуу. Ооба, сиздерге айтып реклама кылып коеюн, мен да бир YouTube ачтым, ошол жакка сен да жазып коеюн. Ошол жакка мен кыскача видеолорду жүктөп турам. Көрүп, комментарий жазып туруңуздар. Бөлүштүрүңүздөр. Ушул жерде мага бир суроо пайда болду. Каналын көрүп калгам. Панда деген шпиц эмне коюн? Аты менен, бренд менен видео. Аты менен чыгып атасың, эмне үчүн панда? Мен пандаларды аябай жакшы көрөм. Үйүмдө толтура пандалар бар, кийимдерим дагы могул жерде да бир панда бар. Она көрсөтүп коеюн, ондай. Пандаларды аябай жакшы көрөм. Ошон үчүн. Панда медик. Жазып алып. Достор, ушун менен акыркы ошол интервьюнун акырына келип атабыз. Мен ошо видео толуктоодо биз маска менен сүйлөдүк. Себеби бул университеттин эмеси, аянтчасы. Бул жакта сөзсүз түрдө маска тагыш керек экен. Ушул жерде токтоп, аралыкты сактап масканы чечип атам. Ошол интервьюнун соңунда сага терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат убактыңды бөлүп, ушул маалымат бергениң үчүн. Бул нерсе макул көп адам көрбөсүн же канча адам көрбөсүн, жок дегенде бир адамга да жардам бере алсак, ошолорго бир пайдабыз тийген болсо, бул чоң жетишкендик. Чоң рахмат сага. Сага да рахмат, Элмурат, ушундай келип атайын, видео тартайын деп келипсиң. Ошо аябай көп үмүттөнөм. Жардам тиет, может, издеп жүргөн адамдар болсо, сиз бул видео менен бөлүшүп коюңуздар. Себеби мен бул жака келип атканда информация аз болгондуктан мага аябай кыйын болгон. Эгер сиздерде жооп сурооңуздар болсо, жазсаңыздар болот. Менин телеграм группам бар, сен дагы ал жакта барсың, Элмурат. Ошону бөлүшүп коюңуздар. Суроолоруңузду ошол жака бериңиздер, мен жооп бергенге аракет кылам. Сага да чоң рахмат дагы бир жолу. Мен ошол телеграм каналынан да жазып кетем, астына описанияга калтырып коем. Анан ошол Дүсселевка келип калганда себептер бар. Эми Дүсселев туурасында да, шаар туурасында да видео тартып берүүгө аракет кылам. Азыр погода жакшы, эгер жамгыр жаап эле болбой калбаса, Дүсселев туурасында дагы сонун видео тартып берүүгө аракет кылам. Жакшы болуңуздар. Жакшы болуңуздар. Чао. Чао. Нене? Ошону айтып атты. Эми болду. Башка берки. Окей, видео кесип коесуң, Германияда айтып кеткендей система башкачараак. Бул жакта 3 бөлүктөн турат. Медицина системасы. Биринчи бул клиника, экинчиси ой, адашып кеттим. Бөлүшүп койсоңуздар, аларга Силер, башка кылантыр. Мүмкүн, окей, кесип. Не, кесип. Аларга эгер Видео. Окей. Сиз бул видеону бөлүшүп коюңуз. Мон бияк тартын келип атабы же кандай? Басып өткөндө бир да.